Патрулдук милициянын инспектору айдоочуну токтоткондо анын башкарып бараткан унаага жана өзүнө тиешелүү документтери жок болуп чыгат. Ошондой эле спирт ичимдигин ичип алганга шек туудурду. Өлүм көп болуп атат байке. Өтө оор болуп атат. Атыңыз ким? Барбы документтер саңызда? Өзүңүз тастыктайт турган эмне документ бар? Мен тастыктайт турган биза соткамда бар болчу баары. Акам азырат болчу баары. Машина убактылуу жайга эме алып токтобуз убактылуу жайга. Айып, асфальттын таянга. Айып. Тем более телевизордун аркы бетинде чыгып атат, көрдүңүзбү? Аз кетип түшүшсүз. Bizne önce çıkıyor. Ne diyorsun? Başım maçtan da oturmuş satın. Dur. Sen canına otur at. Ya artma. Андан ары айдоочу наркологиялык борборго жеткирилип, спирт ичимдигин ичкендиги аныкталды. Өздүгүн аныктаган документтери жок болгондуктан анын ооз эки тааныштыруусуна карата административдик протокол толтурулуп, Honda сервиси айыптөлөөчү жайга, өзү болсо документтерин таап келгичекти милиция бөлүмүнө жеткирилди. Абдуллаев Жыргалбек. Жыргалбек, отчествоңуз? Акылбекович 1985. Акылбек ким? Акынбекович. Жыргалбек. Акынбекович, ну я? Акынбекович. Ну экен, Акынбекович. Инспекторлор бул айдоочунун да мас абалында унаа башкарып бараткандыгы үчүн мастыкты аныктоочу жайга алып келишкен. Анын түтүкчө үйлөөсүнүн жыйынтыгында спирт ичимдигин ичип алгандыгы тастыкталды. Бул жигитте мурдагы айдоочуда эле документтери жок болуп, унаасынын ачкычын досторуна берип жашырып койгондугу үчүн Lexus үлгүсүндөгү унаасы эвакуатордун жардамы менен айып төлөөчү жайга коюлган. Патрулдук милициянын унаасы Ош базарына жакын аймактагы батирлердин биринде мушташ чыгып, бири экинчисине бычак сайгандыгы боюнча шашылыш келишти. Тартип сакчылары жабырлануучуга тез жардам кызматын чакыртышып, батирлердин бириндеги бөлмөдөн кылмышка шектүү адамды бети башы канга боелгон акыбалында отурган жеринен кармашкан. Чык мыяка. Нурик, чык. Кой тур, шашпа. Ким сайган аякта? Вот это на трот. Пошел. Неге кашасай туракта. Ким эжекке картты көрсөтүп бербейсизби? Эжеге сиз көрсөтүңүз. Ал эмес. Берүү. Ушул бала сайды. Кече менин күйөөмө асылган ушул бала. Эмнени сайды? Бычак менен. Азыр жана сайды, А кече менин күйөөмө асылган. Бүгүн дагы күйөөмө асылды. Ана мен кайнымды чакыртып бирек урдуктум. Бычагы мына. Дөрөсү. Жемаксатынан сайдыңма керек. Не oldu? Өзүнөн өзү асылып атат бул. Кечтен бери мен күйөөмө. Atın var 112. Abdullah.
Ne oldu? Ne ошодо? Мен күйөөм муңтуп кече сопсо болуп Siz şu yerde yaşaysınız. мен ушул жерде жашайм. Bu baykeyi tanıysınız. Бул жакында эле көчүп келген. Бирок күйөөм менен дос болуп алыпты. Күйөөм анча мынча ичет. Мен жашырбайм аны. Бирок бирөөгө зыяны жок. Здрасте. Ну, что же случилось? Рассказывай. Потрогаю. Чем? Два или насквозь? Тихо. Насквозь или... Көп убакыт өтпөй чакыртылган тез жардамда жетип келип, жабырлануучуга алгачкы медициналык жардамдарын көрсөтүштү. Мушташ учурунда денесинен жаракат алган адамга 3 рет бычак шилтенген. Бычактын соккулары башына, кийинкилери жүрөк тушка жана далысына урулуптур. Жалпара söylesizler. 41 Bunlar 112. 5-5. Полчаса назад. Сознание не теряли? Yarım saat buldu. Здесь произошла драка? Bizden ben verdim. Жок, эшиктен аны коридор. Ой, бияқта эжем үйүнө келген бияқачы. Ана мен жайында жашап кеткен бияқтачы. Ана бул конок Эшикти жапкыла үйүнө. ушу келип кетчи депчи. Жалгыз эжеме келсе эжем жумушта болуп калды. Тиги мас экен. Ана биринчиде кирип байке кызып калыпчы, тез алыңыз деп. Жатыс болгон коптасын. Ана бул байкемди үйүнө чыгырып чыкты. Ана мен чыгып туалетке бардым. Туалеттен келет. Ана өкө ушуп кетти залда. Бул байкем баса калды да. Баса калганда ажыраттым ачыдан. Балкон ажыраттым. Чыгып кирип кеткен комнатасына. Ана мен бияктан суу ичейин деп суу ичип, аны басып алса бычак менен батпай. Эч себепсиз. О, себепсиз артта бирди. Жок, биз башка кону буйтадым, буйта эле буткарып көтөрүп чаптым аны. Алачак эки жол чапкан эстип. Kaç yıl saydı çaktı? Iya. Mesela Ben çok görüyorum. Kança yolu saydı işte. 3 yol saydım, başka saydım, içki sayganda. Başka sayganda buytap kettim. Nerede cevap? Kotursan. Yok burası. Mesela Мен тишкен жок. Sonraki baylanışta. Qayerden oldu? Qanday oldu? İçinde oldu mu delikler? Kaç yerden oldu? Qanday oldu? Aytыңызчы. Ne sebepten sayt aldınız? dostum daha çağırmasın. Joy, ne sebepten sayt aldınız? Rakam var mı? Oo. Şeride oturganlar var. Bir de oturduk. Dostum gel şimdi çay içtik koydum. Ana bir söz gördüm uşuk ettik. Ama kanun demedi. Aytıyorsunuz anan Bursa gitmiş. Hayır, şu yerden saydınız mı? Qaysi bıçaktan saydınız ha? Sen çok Burana 112. Там не қан болып жүресіз, siz de сабады ғой. Burana 112. O ben sağladım. Kim sağladı sizde? O çok dostum sağladı. Досыңыз сабады ғой. Неменен сабады? Прямо номеріңізге çıktı. Кетпей жатты ғой. Kolum ben sağladı. Betke çaktı. O bitti. Каршылашына бычак урган адам бүгүнкү Чырчык даректеги батирге 1,5 ай мурда көчүп келгенин, ал келгенден бери кошуналарына тынчтык бербей күндө жаңжал салып жатканын окуянын күбөсү сүрөттөп айтып берди. Күйөөсүнө кыр көрсөтүп, муунткан адамды бет талаштыра таяк менен мурдун сындыра чапканын да жашырган жок. 132, 131. Şu yerden saydınız. Ben sen yok mu? Dalına içine. Çıktık қой. Немесин мен да айтып берем. Бияққа тұрып тұр. Мына көтөргөсүн силер да. Да, ким көрдү эле, жанында болгон. Айтыңызчы, не Айтып болды? берем буга. Кече күйөөм жумуштан келип тамак ичип, эми жатайын деп аткан. Эшик тыкылдады. Скоро акытта сиздин жолдошуңуз. Жок, мен жолдош эмес, мас мен жолдошум. Ал мас болсо да күчү жетпейт, мушташа албайт. Сен анака барчы, мен сүйлөп турайын бар. Кайра күйөөмдү дуу алган неме да. А мен баламды уктатып коюп чуркап чыктым. Чуркап чыгып немесем күйөөм өкөтөк жерге жата калышты. Мушташкан жат. Аны мен буну таяк менен бир чаптым.
Могу башына сиз чаптыңызбы? ооба мен Кайсы таяк менен чаптыңыз? мына Güvenlik mi çaktı? өлүк менен чапкан Ne güvenlik mi мына çaktı? сынып калган Ушуну менен бетке чаптыңыз, э? билбейм каян ишигза кече күйөөмдү мерин шишитип койду бүгүн барып тепкилеп атат күйөөмдү Анан анан тиги мен баланы- мындайынан барып чапты бычак сайып койду дешти мен Сайып койдук деп тиги бала чыккан бул эжени такылдатып үйүнө кирип баратыптыр бул эже коркуп менин үйүмдө отурган карасам бул эженин эшигин ачып алыптыр анан мен айсам тиги Тигини скоро алып кетти эркен. Тигини кайсы Пучка. анан мен күчүм жетпей кайнымды чакырдым кайным Мушташка аралашкан экинчи адамдын жубайы чырдын эмнеден башталганын айтып бергичекти райондук милиция бөлүмүнөн ыкчам тергөө тобу да жетип келип, шектүүнүн колуна кишен салып, кандуу окуяны иликтеп баштады. Фамилияңыз ким болот? Уматов. Sultan Abdullah. Ким? Sultan Abdullah. Султанов. Стройкада иштейсиз? 113 Жашаган жериңиз кайер? Ушул жерби? 106 Исанова, Бакамбаева, данной компании дебоширились на пересечении. Экипаж на трассе, там жители жалуются. Ben de uyuyor gelin ne kılıyor diyor. Siz kuzu olup geldiniz mi? Soğuk Yok. Geçti kızı olup gelgen. Anam dostum ben geçtim sonra dostum çakırdım. Uyuyor oturdum. 112 они уже освободились, вы можете их направить, потому что звонившая позвонилась. Айтар окуян болгон нерсесин айттыңыз. Бул эмне болду? Кандай болду эле? Жоқ, себеп не себептен мушташ тырчатак чыгып кеттиңиз? Ара чаат түшкөн. ичкенде адам ура экен да Ким бакты? Ошо сайылга. Кече Патерпеш күйөөм ара чаат түшкөн, ошондон ан болуп. мен да кече мен ошентип коркутуп үйгө үргүп барган Allah'ın kolası olun şey. кече мен да ошентип коркуткан бул абайлагы наяш Бычак катта бычак. Güzel olsun. Uyuyor. Кайерде? Çok ben fiyatını kalman çok ne bayağı takıp benizin çalıp. Ne? Zaman olsun bak. үйүндө жок экен Zaman değil. сары Мына бычак. Бензин айтып экен. Мына. Ичимдик талашып чырдашкан окуянын башкы шектүүсү Абдулла Султанов аттуу 32 жаштагы Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунун тургуну экендиги маалым болду. Айтымында калаада курулуш жумуштарында иштеп жүргөн. Акыркы күндөрү уруштун айынан келинчеги таарынып айылга кетип калганын батирлеш кошуналар айтып беришти. Краснознаменный 20-да бычакталган адам жатат деген маалымат келип түшкөн. Биз келген маалда маалымат такталып, бычактаган жаран шектүү адам качууга аракет кылыптыр. Бул жерде качууга аракет кылган бул соседтер кармап туруштур. Биз келген маалда кармап азыр көрүп турган жерде кармалып туруптур. Биз келгенден кийин тез жардам кызматкерлери да келип, балага медициналык тез жардам көрсөтүп, ооруканага алып кетишти. Биз ал баланы шектүү адамды азыр опера группага өткөрүп бердик. Ыкчам опера группасына өткөрүп бердик. Кайгылуучуларга Бишкек шаардык милициясынын жүзек кызматынан кийинки тапшырма берилип, ошол жакты көздөй жөнөштү. Айтылган дарек боюнча келишкенде, мында да батирлеш жашаган кошуналардын чыры экен. Аты жөнүңүз? Көчбек Ильяс, Омонович. Канча жашыңыз? 83 жыл.
окуянын чоо жайын айтып бересиң. Окуяны чоо жайы мен комнатада жашачумун. Азыр бирден ал. Мен Сен-Петрович комнатада жашачумун. 2 ай. Комнатада жашачумун мен. Айта бер, Анан каждый айды мен айына эле берип турчумун квартплатты. Анан ушул айда мен кечигип калдым. Канча вакыт кечип? Мына 3 күн кечигип калдым. Анан кече күнү келгенде бул айтты мага. Катын айтты. Перзат айтты мага. Перзат бирок мына эркекче сүйлөйт Перзат. Айта берсең, эмне деп айтты ошону? Перзат айтты. Ильяс сен көчө эле кетпейсиңби деди. Көчө эле кетпейсиңби деди. Макул. Эми көчүп өткөн эми мага вовремя көчүп өткөнгө мага квартира жок да. Мен кичине ичи анан үйгө келсем, мына үйдүн баарын чыгарып койду. Үйүмдү. А бияктан чыгарып койду. Үйүмдү чыгарып койду. Ким чыгарып койгон ошондо? Мен Перзаттан чыгарып койду. Чыгарып койгон. Анан эми магазинге мен бир 700 сом карзым бар болчу. Окаттарыңыз кайсылар? Мооларбы? Эжеге. Моолар сиздин окаттар да? Мен гитарамды алып кетип калыптыр. Окаттар сиздикиби? Иә, меники. Анан кейін мен эжеге айткам, эже макул вторникке чейин алып келип берем дегем. Ал эжеге сүйлөшүп неметкенбиз. Арыз байке. Иә, Арыз жазасызбы? жазам. Сиз ошол себептен чакырдыңыз да, милиция? Ооба. Бияка туруп туруңуз. Анан кейін ал себептен эмес. Анан менин кара барсеткам бар болчу. Барсеткам ичинде мен ал тыйын жумуштан анча-мынча ыздачы. Капта иштейсиз? Мен мойкада иштейм. Айта бериңиз да. Ыздачыларым бар болчу. Анан тыйындарды алып келип эле ошо барсетканын ичине салып койчумун да. Барсетканын ичине салып койчумун. Акча бар болчу. Канча сумма примерно? Бир 200-300 сомдой эле акча бар болчу аякта. Анан кийин Ошол барсеткаңыз жокпу? азыр ошол барсеткам жок болуп атат да. Ал барсеткада жерге кирсин, барсетканын да кереги жок. Тыйындар да кереги жок. Просто мен башка балуу немем жок болуп атат. Барсетканын ичинде бар. Эмне бар эле? Эмне бар? Алтын. Мен Азыр ошону сиз кимден көрүп атасыз? жок, окаттарыңызды ким чыгарып койду? Үйүмдү ким алып чыкты ошол да. Ким алып чыкты ошо сиздин үйүңүздү? Мына күлүч, мен күлүчүмдү өзүм ачкан жокмун. Мына күлүчүм ал эле өзүндө жүрүп. Сиз өзү жалгыз жашайт белеңиз? Бир кыз менен жашачым, ал кыз кетип калган. Уялбай барыстан улуусуң, уятың вообще жок экен сен, вообще болуп калсың. Бул бала Ошондо экөөңүздөр чыгардыңыздар. чыгарды. Мен биргем анткени бул эжеге да магазинде иштейт бул эжеч. Буга карс болуп бул эже үйдө гитарасын көтөрүп кеткен. Үйдө Ошону айтып бериңиз. чыпчы турура. Мына анан мен бул эже айтты, "Перзация бери кирип турчу, эртең жок. Бул эже айтты да, эртең бул бирдекем жок деп менен көрүп калышы мүмкүн, Перзация турупту десек, үйүндө бир мас уктуп атыптыр. Аялы ошондо көчүрүп кетти. Бунун аялчы. Мен кеттим, бул мен жашай албайм, бул боюм бар десем. Ким сиздики? Перзация Сиз арыз жазасызбы? жазам мен арыз. Анткени мен күйөөмө мага аябай жаман сөздөрдү айтты. Азыр коркутуп атат булчу. Эки тараптын жаңжалын үстүртөн иликтеген кайгылуучулар чырдашкан кошуналарды тергөөчүнүн иш бөлмөсүнө жеткирип, милициядан жардам сурап кайрылган кийинки даректи көздөй багыт алышты. Что тут делать? Шашпа, тайып кетпей. Ne oldu? Çok слушай. Патрулдук милициянын унаасы чыр салып качып бараткан жигиттердин артынан өз учурунда сая кууп келип, алардын жолун тороп токтоду. Кайгылуучулар бейбаштыкка шектелген балдарды изи суу электе ыкчам аракеттер менен кармаганда гана артынан аларды кууп келаткан жабырлануучу тарап жетип келип, окуянын чоо жайын айтып берди. Тетиги ночной клубтан чыкты да. Эми кафеден да. Анан? Балдар кетип калла десем, болбойт. Оңалан уруп атат. Кыргызча сүйлөп атабы?
Орысша білет, барын білет, бүт білет. Gel жүрді. Кетіп қалдысың болатын, айттың ба? Айтшы еліміз. Иди, домой иди. Бергелен бербейсің, нелен ары қашып атасың. Келе, болған не сәт? Тағасың, менен иш жоқ. Не oldu ayt berіңізші. Байке барлық пенче болған, просто язычок шығып кетті. Язычок болып кетті да. Өз үстіне чүмі алып қойды. Нерен алып шығады чер? Баке, мы танцевали в этом каюте. Они же я говорю, Баке, если хотите раз на раз ехала с моим улицу. Вылетаем раз на раз, и он пятерых с собой, и дальше тянет. И все, мы побежали, что делать. Я его ударил, и дальше ушел. И дальше 5 охранников, и дальше со мной побежали. Все. Ничего? Той нормально, Нет, погоди. Давай домой. Чего Баке сказать? Вы таранили до того. Тогда вот тоже тараньте чего? Дорогу начали отходить. Я же тебе говорил, один выйдем, все будет нормально. Давай выйдем, по-моему, сейчас все ехало. Бул жигиттер шаардын эс алуу жайларынын биринен чыгып, бири-бири менен чырдашып тополоң салышат. Аларды тыюуга келген эс алуу жайынын күзөтчүсүндө жекеме-жеке мушташка чакырып, коомдук жайдын тынчтыгын бузушуптур. Освидетельствуйте его сразу же. Двигайся, Хусейн, двигайся. Бейбаш жигиттерди милиция бөлүмүнө алып кетүүгө камданып жатканда, окуяны баштан аяк көз салып турган таксист да жетип келип, жигиттин жоругун сүрөттөп берди. Ne oldu Bayka aytыңызчы. Кыргыздар секіреді, не за что? Понятно или что? Камера тұрса тұрсын, жақшына қай балдарды секіреді. Ким секіреді, шын айтыңызчы. Мен, мына қой десе болбай секіреді. Мен қарап тұрам үшін, көзіме... Мага секіреді. Неге секірді? Вот мен көрдім. Аябай барса деді, жолға шығып алды, деп карате көрсетті. Қайра будкаға кіріп кетсем, қайра келеді. Артынан барып сөгіп шығып отыр, бияқа шығып, бияқа. Басыла шық, бияқа шық. Бардығын падарас балдар болмайды осындай, тура жет. Тұрбайды көзіммен қарап тұрам. Заявление жазасың ба екен? Мына мен жазамын. жаз заявление. Жаз апа, егер иностранец болса, депортируют етіп Тәртіп бұзып отыр ошо да. айтып атам, жолдың ортасына шығып алып, деп карате көрсетіп, көрген қырғыздар секіреді. Дей балдар, тұра емес, мен көріп тұрам, жарық қылып, қарап тұрам. Ушул туура эмес да, же туура. Майда бейбаштыкка шектелип кармалган жигиттердин эң башкы каармандары милиция бөлүмүнө жеткирилип, тергөөчүгө өткөрүлдү. Кылмышка шектелген адамдар кандай шартта болбосун, өңү түсүнө, расасына карабай, мыйзам алдында баары бирдей жоопко тартылат. Неге айтпайсың? Не oldu Mustafa? Ya. Ne oldu Mustafa? Айтпайсың? Айтпайм. Не oldu Mustafa? Эки ооз салам айтып кеттик катан. Көшөдө Mustafa. Жок, дос болгон экөөбүз жөнүндө ойношуп койдук. Канча болуп чогулуп туруп? Көй болуп кетти да, айкен просто. Кызы чогулуп кетти, муну коюп койду. Ya бұл экөө мушташкан ба? А тиги Экөөбүз дос болобуз, бизде претензия жок бири-бирибизге. Эчтеке эмете албайбыз. Доспуз экөөбүз. А жанагы клубтун охраннигичи? Аны мен биткем. Аны эмне мушташтан? Такси айтып атпайбы мушташты деп. Братан, эчтатчы? Эмнеге мушташсың? Я. Канчанчы жылдысың? Я. Айтпайсың, аты жөнүң, канчанчы жылдысың? Какого года? Вы какого года? 99-го. 99-го. Как фамилия имеете? Камтек Хусейн Шейхович. Откуда? Кочевер. Кыргызстан? Кыргызстан. Сколько пил? Канча ичтиң? Сколько пил? Мало пил. Вот так. Кружку пива и все.